Salamatsыңарбы, балдар? Бүгүn сиздер менен канчалык, ошончолук, канча, ошончо, кандай, ошондой деген сөздөрдүн сөз айкаштарынын ичинде жана сүйлөмдөрдө кандай милдет аткарары тууралуу түшүнүк алабыз. Бул сөздөр bir ыңгай сөздөрдү, сөз айкаштарын, татаал сүйлөмдөрдүн курамындагы бөлүктөрдү өз ара тутумдаштырып, алардын маанилик катыштарын билдирген салыштырма, сан өлчөм, карама-каршы маанилерди жараткан сөздөр болуп эсептелет. Мисалы, абаны канчалык булгасак, ошончолук өзүбүздү кирдетебиз. Экинчи мисал, бүгүн табиятка канчалык зыян келтирсең, эртең ал ошончолук өч алат. Андан ары, үй-бүлө кандай ынтымакта болсо, коом ошондой бекем болот. Кийинки сүйлөм, балалыктан канча алыстаган сайын, ошончо аны сагынасың. Кийинки сүйлөмдөр, канча ар түрдүүлөп тамактансаң, витамин денеде ошончо көп болот. Карышкыр жана коён деген мультфильмди бардыгыңыздар эле көрсөңүздөр керек. Ошондогу диалогдон. Сен канча качсаң, мен ошончо кууймун, коенек. Сен канчалык каардуу болсоң, мен ошончолук айлакермин, кашаба. Кийинки мисалдар, канчалык көп окусаң, көз айнекти ошончолук көп тагынасың. Кийинки сүйлөм, эмитеден канча китеп ташысаң, чоңойгондо ташыганга ошончо жеңил. Улак. Сен канча эмсең, мен да ошончо эмейин, досум. Кыргыз тилин канчалык окусаң, ошончолук аны терең үйрөнөсүң. Алыкул Осмонов канчалык аз жашаса да, ошончолук терең маанилүү поэзия калтырды. Кийинки сүйлөмдөр, канчалык бут кийимине сак болсоң, ошончолук издебейсиң да. Табиятка кандай мамиле кылсак, андан ошондой жооп алабыз. Көңүл коюп үйрөнгөнүңүздөр үчүн терең ыраазычылык. Саламатта болуңуздар.